Адам жана тоолор конференциясы Кыргызстанда экинчи жолу болуп жатат. Башкы максаты тоодо отурукташкандардын дегеле ыңгайсыз шарттарда иштеп жашаган адамдардын ден соолугун өзгөрүүсүн, анын туруктуулугун ыңгайлашуусун карап, ага изилдөө жүргүзүү. Физиология деген эмне бул? Дени сак адамдын медицинасы да. Ушу бардык жерде дени сак адамдар жашап, тоодобу, жердин астындабы, жана шахтер болуп иштегенде же суудабы, же дагы башка ыңгайсыз шартта жашаган адамдардын ошол ден соолугу кандай өзгөрөт? Канчалык көнүгүү процесси, адаптация деп коебуз, ушу көнүгүү процесси канчалык узакта жүрөт? Аны ошону кармап туруш үчүн ушу адамдын туруктуулугу, адамдын өзүнүн дени сактыгын эмне кылып кармаш керек? Бирдемке бир ыкмалар менен, же дары чөптөр мененби, же өзүнүн өзү, же дары дармек мененби стимуляция кылып туруш керекпи? Же өзүлөрү эле дени сак адам өзүнүн күчүн таап эле өзүлөрү өрчүп кете береби? Ошо адамдын бардык негизги системалары кандай иштейт? Эң биринчи жерде мээси кандай иштейт? Жүрөгү кандай иштейт? Жүрөгү кандай согот? Дем алганы кандай? Башка температурасы, ичинде жана зат алмашуу механизми, ушунун баары абдан кызыктуу. Иш-чаранын дагы бир маанилүү жагы, мына өзүңөр билесиңер, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров быйыл ушу тоо экосистемасын жана климаттык туруктуулукту сактоо жылы деп жарыялаган. Ушул указдын тегерегинде дагы ушул иш-чара өтүп атат. Эми албетте бул тоодо жашаган адамдар, жаныбарлар жөнүндө изилдөөлөр биз үчүн аябай маанилүү. Мына бүгүн биринчи пленардык докладдар башталды. Ошо тоодо жашаган адамдардын ошо тоого ыңгайланышы жөнүндө, тоодогу бийиктеги жашоо адамдын жашоосуна кандай таасир этет, ошол жөнүндө, эми спортсмендер жөнүндө, башкалар жөнүндө дагы маалыматтар айтылып атат. Адам баласынын дени сактыгы экологиядан, чөйрөдөн, тамактан да болот. Ал эми мындай комплекстүү адамдын физиологиялык абалын изилдеп натыйжа чыгарып келген албетте бул окумуштуулар. Анын аркасында окумуштуулар бейтап жөнүндө ар кандай билимдерди жана фактыларды бирдиктүү бүтүндүккө бириктирет. Анын абалын, мүмкүнчүлүктөрүн баалайт. Те факторы, которые воздействуют на организм человека, они тоже немножко различаются. И вот здесь в Киргизии ар кандай бийиктикте жашаган адамдарга ар кандай факторлор таасир этет. Бул адамдын генетикалык өзгөчөлүктөрүнөн дагы болот. 100-200 метрдик айырма болсо да, тоо канчалык бийик, ошончолук адам баласына кыйын болот. Биз ошол эмне үчүн адамга кыйын болгондугун баарын изилдеп профилактика кылабыз. Маселен, тамак аш боюнча атайы көнүгүүлөрдү жазып берүү менен бийик тоодо жүрүүгө адамдын ден соолугун туруктайбыз. 5% территории республики это горы. Биология жана медицинанын фундаменталдык маселелерин чечүү, фундаменталдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын, физиология тармагында акыркы жетишкендиктерди жана тенденцияларды талкуулоо аянтчасында бир катар докладдар окулду. Анда гипоксия, ар түрдүү экологиялык шарттарда адамдын ден соолугун чыңдоо жана бир катар маанилүү талкуулар болуп, окумуштуулар пикир алмашышты. Бермечү Мукоева, Арген Сырымбетов, билим жаңылыктары.